Жылдыз сизге бир суроо берейинчи дагы. Бериңиз. Эки тараптуу кылалы эфирди. Келиңиз, ушул президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич. Ушул кишинин дагы бир жакшы кылган ишин дагы айтып бериңизчи буга. Анткени айтайынбы, сизди көп адам угат экен. Мына биз кечээ күнү аябагандай сиз жөнүндө биз иликтөө жасадык. Эртең бизде конокто Жылдыз Жолдошова десек аябай көп адамдар жазышты. Күтөбүз депчи. Рахмат. Ооба. Азыр прямой эфир болуп Ооба, атабы. түз эфир. Сиз Рахмат. ушул президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич жөнүндө дагы бир жакшы жактарын айтыңызчы. Бул киши мынау ишти кылды же кылган жок деген бир айтыңызчы, бир угайынчы. Ушундай барбы негизи? Бир дагы журналист мына ушундай суроо берели. Берели. Сиздей. Сиз берип атасыз, мен айтпадымбы? Мен ачык, алкын, чын дили менен, ак ниетим менен болгондой айтам. Ооба. Мисалы үчүн, Садыр Жапаров, Садыр Жапаровду айтканда мен Камчек Ташиевди кошо айтышым керек да. Анткени булар күчтүү тандем болушту. 5 жыл тандем болушту. Бул тандем жөнөкөй эле тандем болгон жок. Болгондо дагы оор жылдар ушулардын башына келип калды. Айрыкча Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы кагылышуу бул бир эмес, эки жолу. Мына ошону экөө эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли башыбыздан өткөрдүк. Айрыкча баткендиктерге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Канчалаган балдарынан ажырап калышты да. Садыр Жапаров чынында эле мындай айтканда тарыхта калат. Болгондо дагы мындай айтканда абактан чыгып эле президент болуш оңой эмес. Баягы социализация деп коет, коомго аралашып, мындай жок дегенде психотерапевттер менен иштеш керек. Жок дегенде 2-3 жыл ошол боштондукта жүрүп, көптөгөн нерсени изучать этип, анан президенттикке барса кичине жеңилирээк болмок. Ал чыгып отурду, ошончо элди мындай айтканда башкара алды да. Мародерствого жол бербеди. Эч жерде эч кандай бир мурункудай болуп төңкөрүштөрдү, зданиялар, биздин стиле зданиялар жетишпейт да. Административный зданиялар айрыкча. Мына ушул жерде Садыр Жапаров өтө кылдаттык менен, мындай айтканда камырдан кыл суургандай ошол ситуациядан чыгып кетти. Буну биз баа беришибиз керек. Тышкы саясат бул өтө тонкий саясат да. Эми башка өлкөлөр, ошол эле стратегический партнер Россия, кошуна өлкөлөр президент катары тааныйт бекен Садыр Жапаровду деп мен айрыкча мындай кабатыр болуп турдум да, карап. Биринчилерден болуп Өзбекстан кабыл алды. Мындай айтканда президент катары тааныды. Тышкы саясатты ошол учурда алып кетиш албетте Садыр Жапаровго оңойго турган жок. Булар как пожарник, как скорой помощь, как өрт өчүргүчтөй болуп иштешти да. Да, бир тармакты алып, анан экинчи тармакка өтөбүз десе андай болбоду. Анткени 30 жылдын ишинде действительно чынында эле мындай айтканда жыртык тешиктер көп болчу. Ички саясатты Камчек Ташиев алып баратты да. Албетте, ички саясатта, тышкы саясаттан да көп мындай айтканда маселелер, жүктөр болгондо дагы айрыкча чегара маселелер бор болду. Жакшы иштер абдан көп болду. Жолдор, тиги булар, эми айтып отурсам, мектеп салынып аткан, бирок мындай көлөмдө салынган эмес да. Буну ачык айтып атабыз. Албетте, сапаты бул башка кеп. Эгер сапаты дагы ушундай сонун болгондо, сонун болмок да. Көрүп атасыңар, салынган үйлөр, тиги немелерде көп дефекттер бар. Тышкы саясаттагы ишине мен мындай айтканда баа берет элем.
жок дегенде 4 деген бааны да, 5ти бере албасам да.